Урматтуу мусулман бир туугандар, акыркы мезгилде шаарыбызда жана өлкөнүн бардык аймактарында жол кырсыктары көбөйүүдө. Кээ бири жанынан ажырап, о дүйнөлүк болуп жатса, кээ бири майып бойдон өмүр сүрүүгө мажбур болуп жатышат. Автоунаа колдонуучулардын кайдыгери жана кайдыгерлиги, текебердиги, кайталап жатам, текебердиги, надандыгы, өзүмчүлдүгү, жоопкерчиликсиздиги бул кайгылуу окуяларга себеп болууда. Урматтуу айдоочулар, ар бир кесип ээси кылган ишинен жооптуу болгондой, айдоочу дагы жол эрежесин сактоого милдеттүү диний бир буйрук болуп эсептелет. Себеби жанды сактоо парз, жанды сактоо үчүн коюлган ар бир эрежеде парз болуп эсептелет. Жол эрежелерин сактоо ар бир мусулмандын моюнда 5 вакыт намаз окугандай милдет болот. Өзгөчө коомдук унаалардын айдоочулары канчалаган адамдардын өмүрүн аманат катары алып жүргөнүңүздү эч качан унутпагыла. Мусулман киши барган жеринде иши, сөзү, жүрүм туруму менен башка адамдарга үлгү болуусу зарыл. Дал ошондой эле Алла Таалага ишенген айдоочу жол эрежелерине өзгөчө көңүл буруп, башка айдоочуларга үлгү болуусу мойнундагы мусулмандык бир милдет. Бир инсандын башка бир инсанга зыян берүүсү арам болот. Эгер жогоруда айтылган сөздөргө кош көңүл мамиле кылсак, ишенгиле, натыйжада сөз өз өмүрүбүз эле эмес, өзүбүз менен чогуу бир канча кишинин о дүйнөлүк же майып болуусуна себеп болуп калабыз, Кудай сактасын. Унаа колдонуп жаткан учурларда жол сиздики болсо дагы ката кетирген тууганыбызга ачууланып, орой мамиле жасап, алдын тосуп, поворотник жандырып, алдыбызга кирейли десе тоскол болуп, каргап тилибизди жаман сөздөр менен булгабайлы туугандар. Жаман, жагымсыз сөздөр менен тилин булгаган кишинин Алла Тааланын даргөйүндөгү жана адамдардын көзүндөгү даражасы өтө төмөн болот. Ошондой эле акиретте ар бирибиз кылган ишибизден, сүйлөгөн сөзүбүздөн жоопко тартыларбыз анык. Өзгөчө өзүбүздүн кандайдыр бир муктаждыгыбызды кетирүү же жума намазын окуу үчүн, унааны жолдун ортосунда таштап, тыгын жаратпашыбыз керек. Биздин кетирген кемчилигибиз үчүн ислам дини же мусулмандын аты жаман болбосун. Урматтуу тууганым, унааны ылдамдыкта айдоо учурунда маи кызматкеринин ала таягынан же камералардан эмес, Алла Тааланын мээриминен куру калуудан коркуу зарыл. Айрыкча сиздин минип турган кымбат баадагы унаа Алла Тааланын берген бир ниматы, белеги. Бул нимат менен менсинип текеберленбейли. Анткени Алла Таала Куранда минтип айтат: жер жүзүндө менсинип жүрбө. Анткени сен жерди теше албайсың, жана тоого тең боло албайсың. Тескерисинче, унааны туура колдонуу менен Алла Тааланын ыраазылыгын табалы. Урматтуу жамаат, ар дайым унаа айдоо учурунда Алла Тааланы эстеп төмөндөгү Зухруф сүрөсүнүн 14 жана 15 аяттарын дуа иретинде окуубуз зарыл. Мааниси эмне? Бул унааны бизге кызмат кылдырган Аллага мактоолор болсун. Чындыгында биз Раббибизге кайтып баруучубуз.